Патрулдук милициянын алгачкы иш күнү түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен баштады. Эртеңден тартып эреже бузган айдоочуларга мыйзам боюнча айыппул салынат. Тейлеген аймакта коомдук тартипти, жол кыймылынын коопсуздугун жана жарандардын жеке коопсуздугун камсыз кылуу. Биздин маршрутта болгон тейлеген аймагыбызда болгон бузууларды, кылмыштуулуктарды алдын алуу, алар менен мыйзам чегинде чара көрүү. Бүгүн жол четиндеги негизсиз токтотулган автоунаалар тазаланды. Анын негизинде патрулдук милициянын милдеттеринин бири болгон авто тыгындарды жоюу пландалып жатат. Ошол эле учурда коррупция элементтерин да биротоло жоюу зарылчылыгы бар. Жакшы болот да, баардык кылмышкерлерди, баардык службаны карай берет мындай тартип бузууларды. Жакшы үйрөнүп кетебиз. Буларды иштегени кайра биз үчүн дагы жакшы, байкалан чамчан накал чопурлар жок болот. Аны муну нарушение кылып коюп кете берчүчү. Буда эми нарушение кылсаң, кайгуулда жүрүп калып көрүп калса машинасы менен кууп, аркасынан барат дагы токтотуп туруп, сразу жазалайт да. Ички иштер министрлигинин кайгылуу кызматынын жана жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлеринен турган патрулдук милиция мыйзамдуу түрдө иштеп баштады. Мисалы 102 номерине чалгандарга патрулдук милиция ыкчам чара көрүү милдеттерин аткарат. Ошол эле учурда МАИ кызматкерлери атайын таякчасы менен эреже бузган айдоочуларды тоссо, патрулдук милиция аларга айыппул салат. Кайгылуу күзөт кызматынын, ошондой эле жол коопсуздугун камсыздоо кызматынын функциялары экөө бириктирилди. Ошондо биздин баардык кызматкерлер ошол эки милдетти тең алып барышат. Андан тышкары ошо тейлеген аймактарда кылмыш, жорук бузууларды алдын алуу, эгер андай учурлар орун алган болсо, чара көрүү биздин милдеттерге кирет. Эске салсак, ушул жылдын август айында патрулдук милицияга сынак жарыяланган. Атайын сынактын негизинде 100дөн ашуун жаран тандалып алынган. Бүгүндөн тарта күнү түнү 11 тилгени көзөмөл кылат. Айымкан Исралгы, Азан Бузирков, Ынтымак. Ошондой болот. Кайсы жерге не положенный жерге кагырак айтып, анан неме кылып Bu başına 2 gün, 3 gün yalan düşündürü işleri oldu. Burada da değil mi? Burada da
Burada da ГАИ башка эле иш кылса, белки патрулдук милиция, КПС отдельный иш кылса, азыр өлкөнүн бир болуп калды. Жол кыймылын чалуулар, бүт биякта жүзеки кайрылууларда мындай чыкканда универсал болуп калды. Көнүп кетеби? Аракет кылыңыз да ушундай болуш. Başlarda marşına baksa nakat gaz veresiniz. Протоколдор бар эми. Протокол кушта болсун, бар болсун. Gaylar bitti bu şimdi. Берки гайлар, берки гайлар бар. Hazır resmi olur. Aslında Тесла колдонгон учурлар бар, ал атайын ол светофор өсө регулировкага ошондой машиналарды өткөргөн. Перекрестктерден чыгып иштемей жүр. hazır esli yoldan rегламент tasar toxtabаш hakkımız var. Hiç kim tozбойт. Может sende. Bişkekte bolattı o şimdi. Трасса бар. Себеби бос трассада бүт картеки неме менен өткөрүшөт. Bizde андай жок да, бос трасса жок. Bizde андай. Тосконго эгер мындай перекресткке чыгып алып мындай нарушенияны неме менен токтоп турган болсо, аны жок. Аркадан спец машина келип ош шаарына кетип, Кавказда область территорияларына кирип. Эгер Olmadı, жақсы қараңыздар. Алаң. Протокол сразу түзіп бересіздер. Төлесе болды, темір. Негізгі мақсат ошол болды. Қашан кирип қалады білбеймін. Копиясын алғаннан кейін бұлықтап алып Расмы ишке кирди ошондо? Эми ошолда өзү начальство бар, пресса бар, эгер ошолор Прессага ишке кирбейт да. анда эми начальствого барып анан ошолор Начальстволор бар. берет турган болсо беребиз анан эми Рұқсат берсе да? рұқсат берсе да берип кое бергиле десе анан эми ал өзү ошондой көрсөтөт. Қанша сатып иштейт ошо 100 канча деп атат эле? Биринчи этапта 120. Анан эми экинчи этап колдук комплект болсо кандай универсальный болсо. Жол кыймылын коопсуздугун карайт, ошол эле учурда коомдук тартипти карайт. Коомдук коопсуздукту карайт, бөлүнгөн, тегленген аймактар. Анан жарандарды жүзеки Мисалы бизге мал Асалиевадан элдин көпчүлүгү мал жолдоо Uşular mesken ha.
Beşli patrul var.